Илгери тоолору асман тиреген касиеттүү Нарын облусунун Жан Булак айылында жүрөгү таза наристе жарык дүйнөгө келип, атын Чыныбай коюшкан экен. Ал кичинесинен эле көп сүйлөбөгөн, жоош, тартынчаак, бирок ичинен чоң кыялдарды багып өскөн жигит болуп чоңойот. Ал эми ошол эле Нарын облусунун Калинин айылында кара тоoro, тын, акылдуу кыз Нуржан төрөлүптүр. Ал кичинесинен зирек, токтоо, өз ишине тыккан болуп чоңойот. Орус класста окуп, билимге умтулган тестер кыз болуп өсөт. Жылдар өтүп, экөөнү тең билим алууга Фрунзе шаарына барышып, жогорку окуу жайга тапшырышат. Экөө бир университетте окуп калышат. Бирок жоош Чыныбай Нуржанды сыртынан гана карап, ичинен жактырып жүрсө да, тартынчаактыгынан сезимин билдире албайт. Ал эми Нуржан өз жолунда билим алып, изденип окуп, билимин умтулуп жүрөт. Ошентип убакыт өтүп, 4 курска келгенде гана экөөнүн тагдыры Чыныбайдын жанында окуган Курманбек досу аркылуу Нуржанга болгон сүйүүсү билинип, чыныгы жолугушууга айланат. Нуржан да Чыныбайдын студент кечинде чыгарган ырларын окуп, чыгармачылыгына кызыгып калат. Бир күнү сөз башталып, жүрөктөгү сырлар ырлары аркылуу ачылып, экөө бири-бирин жактырып, жакындан таанышып, сүйлөшүп калышат. Көп өтпөй экөөнүн таза сүйүүсү бекем болуп, баш кошушат. Турмуш жолуна бирге аттанып, тагдыр аларды алыскы Турция жерине алып барып, эл аралык деңгээлде иштеп, ишкердүүлүктүн жолдорунда үйрөнүп келишет. Кыргызстанга келгенде ишкердикти баштап, ун чыгаруучу ишкана ачышат. Ишкананын атын Чыныбай атасынын урматына Акун деп коюшат. Акун менен элди камсыз кылып, элдин батасын алышып, 3 балалуу болушат. Чыныбай менен Нуржандын үйү күлкүгө, жүрөгү берекеге толот. Чыныбай эл кызматында өсүп, эң жогорку кызматтарда иштеп калат. Күчтүү эркектин артында күчтүү Нуржан турар эле. Чыныбай канчалык бийиктикке жетсе да, жүрөгүндөгү акындык отту өчүрбөй, ыр жазууну токтотпой, китептерин чыгарып, элге руханий байлык тартуулайт. Бир күнү өмүр сапары соңуна чыгып, Чыныбай бул дүйнө менен кош айтышат. Ал жазган ырларында, чыгарган китептеринде, кыргыз эли үчүн жасаган эмгектеринде жашап калды. Ал эми Нуржан эжебиз сүйүктүү жолдошун унуттурбай, аны акындардын ырларында жашатты. Огондуу ырларда жаңыртты. Жыл сайын өтүүчү Жылдыздуу жээк фестивалында анын элеси кайра жанданып тургандай абалга алып келди. Бул фестиваль жөн гана иш-чара эмес, жүрөктөрдүн жолугушкан жери болуп калды. Жылдыздуу жээкте эл чогулганда Чыныбайдын ысымы жаңырып, ырлары жаңырып, ар бир жүрөк аны менен кайрадан жолуккандай сезилет. Нуржан эже үчүн да бул ар жылдык жолугушуу болуп калды. Ошентип Чыныбай агабыз фестивалга келген элдин жүрөгүндө, ырларында жээктеги жылдыздардай жаркырап жашап калды.